Саламатсыздарбы, Кабар 24 каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биздин каналга катталып жана өз пикириңизди калтыра кетиңиз. Биздин каналдан эң акыркы болуп жаткан жаңылыктарды көрө аласыздар. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан атышуу болду. Кыргыз-тажик чек арасында аскерлер кайрадан атышканын мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашты. Ага ылайык Баткендин Мойнок аймагына Тажикстандын Варух анклагынын жашоочулары мал жаюуга аракет кылып, буга Кыргызстандын чек арачылары жол берген эмес. Тажик тараптан белгисиз адамдар кыргыз чек арачыларынын көздөй ок чыгарган. Саат 11:40 чамасында эки мамлекеттин чек ара нөмөтчүлөрү кыска убакытта атышкан. Ал эми 12:20 чамасында Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрү окуя болгон жерден жолугуп сүйлөштү деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын чек арачыларынан эч ким жаракат алган эмес. Учурда мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик бөлүгүндө абал салыштырмалуу туруктуу экендиги айтылды. Тараптар окуяны териштирип жатат. Маалымат бак Спутник KG. Кундуз Жолдубаева: мен сүйлөсөм абириңер төгүлөт. Мени саткан дегендердин бетин ачам. СДПК партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева диндин ким экенин жакын арада коомчулукка ачык айтыла турганын жазып чыкты. Бети жоктун дагы чеги болуш керек. Калптын казаны кыйнабайт. Жакында баары ачыкка чыгат. Унчукпай кой деген сайын баш качып алышты. Ачуу чындык бардыгына чекит коет. Факты менен тастыкталган чындык. Айрым кишилерди көрүп, мен уялып кетип жатам. Кичине ар намыс деген болуш керек да. Абакта жаткандар дагы унун катат жакында. Бардыгын ачык айтып, кимдин ким экенин коомчулукка ачык айтышат. Эл көзүнө кылган жоруктарга чекит коюш керек. Мен сүйлөсөм абириңер төгүлөт. Дагы мени саткан дегендердин бетин ачам, деп жазды Жолдубаева. Эске салсак, акыркы 1,5 жылдан бери КСДПКнын айланасында ар кандай чыр бүтө элек. Андан сырткары партия ичиндеги ынтымак дагы кетип, анын мүчөлөрү эки айры жолго түшкөн. Бир катары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жактаса, экинчилер Сагынбек Абдрахмановду колдоп жүрүшөт. Маалымат бак Барометр KG. Мурдагы спикер Мукар Чолпонбаев коронавирустан каза болду. Республикалык жугуштуу илдеттер клиникалык ооруканасында 70 жашында жогорку кеңештин экс-төрагасы коомдук ишмер Мукар Чолпонбаев коронавирус инфекциясынан кайтыш болду. Бул туурасында республикалык штабтан кабарлашты. Буга чейин Чолпонбаевдин ооруга чалдыгып, бирок абалы жакшы болуп калганы маалымдалган эле. Коронавирустун айланасында эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулары өрчүп кеткен. Ал ошондой эле бөйрөк, жүрөк, кан тамыр илдеттеринен жабыр тартчу деп айтылат маалыматта. Кечээ анын кызы Нурила Чолпонбаева аттуу энеси коронавирустан айыкканын билдирген болчу. Бирок бүгүн 12:14 чамасында жандандыруу бөлүмүндө каза тапты. Коронавирустун айланасында эки тараптуу пневмония, дем алуу жетишсиздиги жана башка бир катар өнөкөт оорулар өрчүп кеткен. Ал ошондой эле жүрөк, бөйрөк жана кан тамыр илдеттеринен жабыр тартчу деп айтылат маалыматта. Республикалык штаб анын жакындарына жана туугандарына көңүл айтат. Маалымат бак Спутник KG. Камчыбек Ташиевди ким аңдып жүрөт? Эмне мынча аңдыйсың? Коркосуңбу? Бул тууралуу Регион телеканалынын журналисти Өткүрбек Рахманов билдирди. Бүгүн биздин телеканалга Камчыбек Ташиев өз унаасы менен келип токтогондо, артынан болжолдуу түрдө 40 метрдей аралыкта келип ушул машина токтоду. Ичинде эки адам бар экенин көрдүк. Бул машинадагы эки жигиттин бири отуруу магазинге өткөн болуп, бири машинанын алдында туруп аябай эле профессионал болбосо дагы болушунча байкоо жүргүзүштү. Анан жарым сааттардан кийин Камчыбек Ташиев машинасын айдап кетти. Бул сүрөттөгү балдар биздин байкап калганыбызды билип, дароо артынан айдабай, дүкөнгө дагы бир жолу кирип, туалет сураган киши болуп, биротоло Ташиевдин чындап өзү да кеткенин так билип, анан шашкан бойдон кетишти. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери экенин Камчыбек Ташиевди аңдап жүрүшкөнүнө караганда, тапшырма катуу берилген окшойт деп ойлоп калдым. Эмне мынча аңдыйсыңар? Неге мынча аңдытасыңар? Коркосуңарбы? Же башка пландар барбы? Бийлик аке, чек араларды ушинтип тыкыр көзөмөлдөп, коррупцияны аңдып, түп тамырынан жок кылып салсаңар гана.
Кайран гана элдин эсебинен күн көрүп жүргөн туугандар. Тааныгандар салам айтып коесуздар да. Бийликтин ою түз болсо, мынтип аңдытпайт эле деп ойлойм. Дагы бир жагынан карап көрсөңүз, балким булар күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери эмес эле, кайсыл бир башка криминалдык топторго тийиштүү адамдардыр. Ташиевди бир нерсе кылууну көздөп жүргөндүр. Ошондуктан, урматтуу күч органдары, урматтуу Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгы, Улуттук коопсуздук комитети, сиздер бул маселеге олуттуу көңүл бурсаңыздар турулат. Булар кимдер, эмне максатта мындай кылып аңдып жүрүшөт? Тез арада иликтеп, териштирүүгө аласыздар деп ойлойм. Эгер андай кылбасаңыздар, биз өзүбүз аракетибизди көрүшүбүз зарыл болот. Камчыбек Ташиевди колдогон бүт элди бул талапты аткаруу үчүн чогултууга, бийликтен талап кылууга чакыра баштайбыз. Маалымат Булак, Аргумент KG. Коронавирус. Ооруканада жаткандардын ичинен 11 кишинин абалы оор. Коронавирус жуктуралы ооруканада жаткандардын арасынан 11 кишинин абалы оор, 4-өө реанимацияда. Бул тууралуу брифинг учурунда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Бүгүнкү күндө стационарда 409 киши дарыланууда. Алардын арасынан 11 адамдын абалы оор, деди Үсөнбаев. Мындан сырткары 65 кишинин абалы орточо оор деп баанууда. Маалымат Булак, Спутник KG. Эртең коомдук транспорт ишин баштайт. Кайсы эрежелерди кармануу керек? Эртең 25 майдан тартып Бишкек шаарында коомдук транспорт жүрүп баштайт. Анда кандай санитардык талаптар сакталышы керек деген Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев айтып берди. Жолго чыгуудан мурда транспорт каражаттары дезинфекцияланат. Бардык металл жана пластик нерселер тазаланышы шарт. Транспорттун ичинде жүргүнчүлөрдүн саны, орундуктардын саны менен чектелүүсү керек. Бардык жарандар милдеттүү түрдө бет кап тагынышы зарыл, ансыз болбойт, деди Үсөнбаев. Буга чейинки маалыматтарга караганда, транспорттун ичиндеги санитардык талаптар сакталышы боюнча жоопкерчилик кызмат көрсөтүп жаткан ишканага жүктөлөт. Кыргызстандагы COVID-19. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алгандардын жалпы саны 1403 болуп, 980 бейтап аякта. Тилекке каршы COVID-19 14 кишинин өмүрүн алды. Маалымат Булак, Спутник KG. Аксыда 7-класстагы бала тамдын башына сынып алып мерт болду. Аксы районунун Жергетал айылында 7-класстын окуучусу асынып алды. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Бул маалыматты Аксы райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Талант Эмилбек уулу ырастап, окуучу менен ата-энесинин ортосунда эч кандай чыр болбогонун айтты. Окуучу бала өз үйүндө тамдын башында чыгып асынып алыптыр. Ата-энеси менен эч кандай уруш жаңжал болбоптур. Ата-энеси эч кимге эч кандай добуз жок, каргаша болуп кетти деп айтышты. Бала мектепте жакшы окуучу экен, деди ал. Маалымат Булак, Турмуш KG. Ырчы Самара Каримова Баткен областынын Тажикстан менен чектешкен айылдарга жардам берди. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ырчы айымы Самара Каримова өзүнүн баракчасына алыскы Баткен областынын тагыраагы Тажикстан менен чектешкен 10дон ашык айылга жардам берип келгени менен бөлүштү. Аллахым ыраазы болсун. Баткен областындагы чек арага жакын аймактарга жардам таркаттык. Un, күрүч, шекер, май, көп балалуу үй бүлөгө кир жуучу машина, холодильник, акчалай жардам. Жашоодо жакшы, кайрымдуу инсандар көп болсун. Кече 1 КАМАЗ Баткенге таркатканбыз, деп жазды ырчы айым. Көмүр королу Нурлан Мотиев хейтерлерге каттуу жооп берди. Көмүр королу Нурлан Мотиев соңку учурларда интернеттеги баракчаларына байма-бай видеолорду жүктөй баштады. Ал жакын арадан соң сахнага аттанууга каттуу камынып жүргөн чагы кыргыз орус ырчыларынын ырларын аткарып социалдык тармактагы баракчаларына жүктөп турат. Хейтерлердин жазгандарынан тажаганбы? Айтор Көмүр королу аларга каттуу жооп берди. Анда ал хейтерлер тууралуу кыргыздын мыкты чыкматтың балдарынын түбүнө ушул хейтерлер жеткен деген. Мен өзүм үчүн ырдап жатам. Жакпайбы? Кете бергиле. Силердин эмнеңер кетип жатат? Силер мени издеп жүрүп угасыңар дагы, анан жамандайсыңар. Мен жазылган комментарийлерди окуайм дагы, дейт.
Ошондой эле менин ырдаган бир эле видеомду 7000 киши көрөт. Анын астына 1000 комментарий жазылса, 1300 жаман сөздөр жазылат. 6000 киши жаман жазса, мен ырдабай коет болчумун. Ошондуктан 7000дин ичинен 300 хейтер мен үчүн эч нерсе чечпейт деген көмүр королу. Маалымат Барс Медиа.